Президент Садыр Жапаровдун инисинин кызы Лаззат Нуркожоеванын колун сураган жигит кармалганын президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов соцбаракчасы аркылуу тастыктады. Кабарда анын эмнеге шектелип колго түшүрүлгөнү айтылган эмес. Бул жигиттин башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтерден калкалоочу адамдарды кырыша табуу болгону ачыкталды деп божомолдоого толук негиз бар. Баса белгилегесем, президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып калкалоого албайт. Эми бул жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттерин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат деп билдирди Алагөзов. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчынын инисинин кызы Лаззат Нуркожоеванын колун шан шөкөтүнөн сураган видео тараган. Анда өзгөчө кырдаалдар министринин учагын колдонулуп, соц тармакта кызы талкуу жараткан. Натыйжада өлкө башчы бул боюнча өзүнүн комментарийин берген. Кийинки өзгөчө кырдаал министри түшүндүрмө берип, 21-июнда атылган учакта Автандил Сабылбеков аттуу адам 1 саатка ижарага алуу боюнча келишим түзүп, акчасын төлөгөнү билдирилди.